Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын жакшы району болуп эсептелген Западныйда жайгашкан 5 кабаттуу домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Тех паспорту бар, ремонту дагы орто. Так, бул домдун адреси болсо Кулатов 2, серия 105. Анан туугандар, байкап атасыздар, домдун алды кең эле. Жакшы, парковочный место боюнча маселе жаралбайт. Бул жакта болсо Западныйдын круговой, жанында болсо базарчык, ошол тараптан машинаңыздар менен, асфальт жол менен, асфальт жол аркылуу машинаңыздар менен кирип келсеңиздер болот. Ошо базарчыкка 100 метр гана чыгат туугандар. Жакшы, сонун. Мага негизи жайгашкан жери жакты. Сатылуучу квартирабыз 2-подъезде, 5-кабатта. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартиранын алдына келдим. Туугандар, сиздер мен айткан подъездге кирип 5-кабатка чыгасыздар. Ортоңку подъезд туугандар. Угловой эмес. 5-кабат 3 бөлмөлүү квартира, планировкасы сквозной, ремонту дагы орто, тех паспорту бар. Аянты 65 квадрат метр болот, билесиздер. Анан коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар экен. Азыр кирип түз жүрүп келсеңиздер, бул 1-чи бөлмөсү болуп калат. Конок бөлмө туугандар. Радиаторлар орнотулган, стояктар бүт бардыгы пластик болуп жаңыланган. Эшиктери дагы, айнектери дагы пластик экен. Жүрүңүздөр. Азыр 1-чи балконду көргөзүп берейин сиздерге. Ремонттору сонун, таптаза болуп турат. Көрдүңүздөрбү? Анан бул жактан айнекти ачсаңыздар, мен жанагы айткан домдун алды көрүнүп калат экен. Бул болсо Западныйдын базарчыгы туугандар. Демек, круговойго деле жакын. Анан жана кийим кече базары барбы? Ал деле мына ушул жерден көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Локация өтө сонун жерде туугандар. Менимче бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Крышасы жабылган, эч кандай суу өтпөйт деп ээси мага маалымат берди. Так, жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн дагы көргөзүп берейин. Ошондо конок бөлмө да, жүрүңүздөр. Так. Бул жака жүрүп келсек, 2-чи бөлмө. Отельдердин уктоочу бөлмөсү болуп калат экен. Мына шкафтар, кроваттар бүт бардыгы бар. Радиаторлор жаңы, стояктар да жаңыланган. Эшиктери, айнектери пластик. Бул жак болсо 2-чи балкону тапчаны менен. Паңдап кеткен, дагы бир жаман болуп кеткен жерлери жок, бардыгы жакшы. Бул жактан домдун арт тарабы көрүнүп калат. Эми кийин келип көрүп кетесиздер туугандар. Телефондо бүтө турган иш эмес. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Бул ошондо 2-чи бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр, эми 3-чү бөлмөсү детский мындай айтканда. Бул жакта мына шкафчиктин деле местосуна шкафка деле место арналып калтырылган мындай айтканда. Так, бул 3-чү бөлмө. Так, эми жүрүңүздөр туугандар, санузелдерин көргөзөйүн, анан кухнясын көргөзөм. Стиралка бар экен, аристон бар экен. Ванна деле бар, мына шторка менен тосулуп калып турасыз просто. Так, жүрүңүздөр эми. Бул жак болсо кухня болуп калат. Жакшы. Вариант обмен жолдорун сурабаппын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурап көрөсүздөр. Так, бул жак ажатканда деле мына отдельный раковина бар экен. Дагы эмне маалымат берейин туугандар? Болду окшойт. Бардыгын көргөздүм, түшүндүрдүм. Эң негизгиси угловой эмес. Анан ал жакта кладовкасы болот, билесиздер, кладовкасын көргөзүп эле коеюн. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 3 бөлмөлүү квартира, 5-кабат. Баасы $65,000 туугандар. Анан ээси айтып атат, кеми бар депчи. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат, өзүнө чалып, сүйлөшүп сотулашасыздар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарпаңыздар.